bu жерде азыр 7 гектардагы быштыда өрүктөрү сорттору ата ерте бушучуда ультра ранний сортторго кирет. Анан кийин сорттордун атын айтсам Микада Присия, кийин мына көрүп турганыңыздар Фуего деген сорттору. Бардыгы ата быштыдагы Казакстанга, Россияга азыр экспорт кылышты башталды. Жумушчулар иштеп атат. 20дан 25ге чейин иштеп атат. Сортировщиктер сортировка кылып салышып атат. Анан сразу анан фуроого басылат. Анан ошол мамлекеттерге, чет мамлекеттерге азыр экспорт болуп жатат. Канча түп өрүк бар? Бул жерде азыр 4200 өрүк бар. Ар бири да орто эсеп менен жарым килограммдан 5 килограмм, 4 килограмм ар түрдүү түшүмүнө да берип атат. Bu daraqlar 2025 жылы да егилген, былтыр егилген. 1 жыл болду. 1 жыл дарақтардан ушундай түшүмдөрдү биз алып атабыз. Бир түшүмдү уже тиккениңизден баштап 1 жыл болду алганыңызга. Былтыры 2025 егилген булар. 2025 егилип, азыр ушул дарактарга аса 1 жашар болду. 1 жылда ушундай түшүмдөрдү берип атат уже. Бул көчөттөрдүн сортун каяктан алып келдиңиз? Бул көчөттөрдүн сортуну Туркиядан алдырганбыз. Руслан Бекназаров алып келген. Ошол былтыры алып келди, эктик. Кийин бунун көчөттөрдүн өзүнчө бир агротехникасы бар. Обрезкасы бар, витаминдерди бериш агротехникасы дагы агротехникасыдан өтө башкача болот да, биздин дарактардан агротехникасы айырмаланып турат сөзсүз. Тамчылатып сугарып болот экен да? Тамчылатып сугарып 100% бардык жер уже 20 гектарды да нар жактарына да эгип бүткөнбүз. 100%га бардыгына тамчылатып сугарып кылганбыз. Азыр өрүктүн баасы канча бааланат? Так, азыр өрүктүн баалары биринчиси азыр 350ден кетти. А бул өрүктөрдүн азыр орточо немесинин 360тан немелер сурашып атат ужечи. 360-350ден кетип атат.